Мына Собектин статуэткасы Москвада Илим Изилдөө институтунда турат. Бел номеринде. Надпись на соколе дейт. Эми бул Собекти биз орустарда сокол, шуңкар титулу, Собектин титулдук белгиси болгон. Ошол крокодил болгон Собектин титулдук белгилери. Жылкынын башын кийген. Анан бул Собектин атында орустарда кол деген сөз, сокол болуп калган. Шуңкарды орусча сокол деп айтып калышынын себеби бизде шуңкар болсо, кыргызда шуңкар болсо, орустарда сокол болуп калышынын негизги себеби ошол соонун тийгизген таасири астындагы шуңкардын аталышы. Анткени шуңкар бул титулдук белгилер болгон. Крокодил дагы ошол крокодил мисалы үчүн доул деген сөздөн анан крокодил деген сөздүн түпкү мааниси кара каул. Бул канын баласы ранын уулу дегенде ошол адам атанын баласы, баласынын баласы деген мааниде айтылат да. Крокодил. Анан ошол бул Собектин немеси болгон үчүн ошондой айтылган. Анан дагы бир эле ошол Собектинге байланыштуу болгон, мына мисалы үчүн крокодилдин бир түрү болгон саламандра. Соланды ошол Собектин атында айтылып калган да, саламандра болуп. Доонун аты дагы айтылат, ошол жерде саламандрада жакшылап чечмелеп келген кишиге саламандранда. Анан ошол эле крокодилдин бир түрү болгон ошого окшош жандык баран деп айтат. Себеби дегенде бар деген сөз кыргызча айтылат. Бар деген мына бар. Мына турган нерсени бар дейт кыргыз. Бар, ра, анан эни деген сөз. Бар, ра, эн. Баран болуп ушул күнгө чейин айтылып калган ошол крокодилге тиешелүү нерселер бар. Себеби дегенде крокодил бул Собектин титулдук белгиси болгон. Бек деген сөз мына кыргызда ар бир 5-6 адам бек менен бүтөт. Эң баягы аталышынын аягы бек менен айтылат. Бул Египет кыргыздардын түпкү эмес экени тууралуу аябай көп далилдер бар. Мисалы үчүн мына биз идишти эмне дейбиз? Идиш. Анан аягы менен айтабыз. Бул Египетте табылган идиштердин көбү аягы болгон, буттары болгон. Анткени Египетте ушундай түшүнүк болгон, баардык нерсе жандуу деген түшүнүк болгон. Ошол себептен аларда буту болгон, башы болгон. Кыргыз башы жок койдун, баардык жандыктардын башы жок, казанга эт салган эмес, башы менен эт салат. Баардык нерсени баштуу кылган. Ошол себептен баштуу иш кылгандыктан анан бул башы менен болгон баардык нерсени. Анан аягы деп баардык нерсени аягы менен эсептеген. Мисалы үчүн баланчадан баланча бала калдыбы экен, бала барбы экен, эркек бала калып турбу деген сөздү бул туяк калып турбу деп айтат. Туяк калып турбу. Себеби дегенде Камар атанын титулдук белгилери бул жылкы болгон, уй болгон, өгүз болгон, ошонун тиги туягы деген сөз. Ошондон калган туяк деген нерсе. Туяк калдыбы деген. Мисалы үчүн сайдын аяктары дейт. Саяк деген сөздүн түпкү мааниси сайдын аяктары калдыбы. Сайдын аяктары бар. Мына азыр бизде Актала менен Жумгалда сайдын тукумдары ушул күнгө чейин жашашат, саяк болуп. Бул сай Египетте жашап өткөн киши сай бул суу, жер астында суу сактагычтарды жасап, ошолорго кудуктарды, суу сактагычтарды
жасаганда ошол кишинин аты Египетте айтылып калган. Мына бардык жерде ошол суунун өлчөмү, суунун көлөмү боюнча окумуштуулар изилдеген менен ошол бардык ошол кездеги жашаган адамдардын баарысын Сайский период деп жазып кеткен. Сайский период, Сай деген киши бул өткөн, ошол Египетте жашаган. Сайдын аяктары деп айтылып калган себеби ошондон. Мына Сибирде Алтайда Сайдын эни дейт. Аны биздин окумуштуулардын көбү, кыргыздардын тарыхчылардын көбү баарысы баш болуп Эне Сай деп айтып салбадыбы? Эне деген сөз жок бул жерде. Эн деген бар, белги. Белги катары айтылган кеп. Анан Эн Сай деген нерсе Эне Сай болуп кеткен да. Мына Саяно-Шушенский ГЭС деген жердин аты сакталып турат да. Сайдын эни деген сөз. Ушундай болгон. Эми бул Сибирдин өзүнүн айтылышы. Ошол кийин ошол Египет менен Сибирдин аябай көп байланыштары болгон экен. Мисалы үчүн Сибирдин айтылышы бул Геп деген киши. Египетте жашаган Геп Сибур деген киши. Геп Сибурдун атында ошол Сибирдин аталышы ошо Геп Сибурдун атында айтылып калган. Себеби ошол Геп деген киши кургатуу системасын жанагы Гепин да ошол Гептин атында айтылып калган. Гепсен бер деген сөз. Мисалы уражай түшүм алган кезде, күзүндө түшүм казып аткан кезде урук туугандарым менен, кошуналарым менен кайрымдуулук иретинде ошол кепсен берүү, үрөөн берүү, кийинки жылга болобу же жегенге болобу ошол түшүмүнөн бир канчасын бөлүшүү деген бул абдан сонун бир эмени ушул киши жазганда, ошол себептен анан адамдарга ушундай түшүнүп кеткен. Гепсен деген сөз ошондон кеткен. Геп Сибурдун атында болгон. Сибирдин аты ошол Гептин атында айтылган экен. Эми так. Азыр уландысы бар, дагы улайбыз.